бонсайлар. Анан кийин азыр күз болуп калды. Эми ошенткенде да могу моктору неметип атпайбы, саргайып кетет да, кургап калат. Ошон үчүн суу чачып туруш керек да, мокторунчу. Канча убакта бир чачасыз? Могу курдай баштаганда топурак агара баштайт да. Ошондо чачып коюш керек да. Көп деле неметпеш керек азыр. Азыр күздө. Анча мынча эле моктору неметип кургап калбаш үчүн суу чачып туруш керек да. Бонсай Кытай тилиндеги пеньсай аттуу сөздөн келип чыккан. Гүлчелекте өстүрүлгөн бак дегенди билдирет. Тактап айтканда бонсай кадимки эле карагай, каражыгач, туя, арча, кайың жана башка чоң бактардын бөлүгүнүн кичирейтилгендегиси. Сөз болуп жаткан чеберчилик биздин доорго чейинки 231-жылы эле пайда болуп, бүгүнкү күнгө чейин өнүгүп өсүп алгамдын ар бурчуна тараган. Анткени менен бонсай чебердиги Япон жана Кытай элинде өзгөчө бааланып, бонсайды багып өстүрүү жашоо тиричилигинин негизги бөлүгүнүн бири деп саналат. Ал эми биздин мекендешибиз Ашырбек Райымкулов бонсай менен акыркы 20 жылдан бери алектенет. Могу каражыгач. Ушул бонсайлардын эң улуусу ушу да. Буга где-то 40 жылча болуп калды. Горшокто турган эле 20-15 жыл болуп калды. Эми бул 40 жыл болуп, анан кийин мен 20 жылдан бери неметип аткандан кийин 20 жылга каяка кетти дешиңер мүмкүн да. Муну мен талаадан таап алгам да. Бул жанакы живой изгородь деп коет го. Ошондой болуп өсүп турган экен. Анан кийин ошол жактан казып келип, эмнеге именно ушул табылды? өзү кичинекей болуп атпайбы? Өзүм мен казып келгенде эле ушундай кичирээк болчу. Ушу 20 жылдын аралыгында канча немеге өстү сантиметрге? 20 жылдын ичинде көп болсо 10-15 сантиметр эле өстү. А бирок мондай бийиктиги өспөгөн менен бутактай баштады. Бутагы көбөйдү. Мына азыр объему чоңоюп калбады. Могу стволу чоңой баштады да. Бул эгер жаратылышта 1000 жылга чейин жашайт да. А горшокто бир 300 жыл, 400 жыл жакшы караса 400 жыл жашайт. Жайында жалбырагы чыгат да. Жайында жалбырагы чыгат. Жай боюнча жалбырагы неметет, көбөйүп, баары неметет да, анан кийин күзүндө жалбырагы саргаят. Азыр как раз күздө. Азыр кыш болуп калды. Жалбырактар түшүп калды уже. Кеч күз болуп калды да, мунун жалбырактары түшүп калды. Бүгүнкү күндө Ашырбек мырзанын бул иши эч кандай каражат деле алып келбейт. Ушундан улам жакындары кызыгуусун жактыра бербейт экен. Анткени менен бонсайды өстүрүү адам баласында сабырдуулук, чыдамкайлык, ак көңүлдүк деген сапаттарды калыптандырат. Ал эми акчаны күнүмдүк гана нерсе деп кабыл алуу зарыл дейт каарманыбыз. Эми мен мурун бонсайга чейин Япониянын маданиятын, Кытайдын маданиятын анча түшүнчү эмесмин да. Мисалы үчүн Кытайдын, Япониянын маданиятында жанакы боевой вид искусства деген бар, ушу бар, самурайлар деген бар. Ошо самурайлардын неден келип чыккан? Эмне үчүн ушу самурайлар ушул бонсайды өстүргөн? Эмне үчүн ошолор бонсай өстүргөн? Жана чайный церемония кылышкан. Себеби дегенде булар постоянно күнүгө эле баягы согушта жүрүшкөн да. Булардын турмушу өтө оор да. Күнүгө нервысы да көп кетет, физически да бушук болуш керек да. Ошон үчүн баягы эс алыш керек да буларда. Ошо эс алуу убактысы как раз бонсай өстүрүүдө, же икебана жазада, же чайный церемония кылганда, булар эс алганда, турмуштун өзүнүн кайкапаларын ошол жакта неметкен, бонсай аркылуу жоготкон да. Кандай бак? Жай боюнча эшикте турат. Булар немеде, биздин жаратылыштагы өсүмдүктөр. Баары эле биздин карагач, биздин эле арча, биздин эле можжевельниктер. Кышында булардын горшогу кичинекей болгондуктан, суу катуу тийгендиктен горшоктор тоңкашы мүмкүн да топурак. Ошон үчүн буларды кышында жана пулгрипте сакташ керек. Температура 0го түшпөш керек да. И 10го жетпеш керек. Где-то плюс 5тен 7лерге чейин туруш керек да. Ошондо булар кышында тамырлары өсүп турат. Мен 1-2 эле жолу сатып көрдүм, бирок точно мынчадан алат деп айта албайм чындыгында. Сиз канчага саттыңыз? Сатканда 1000 сомдон баштап 500 сом, 1000 сом, 7000ге чейин ушундай саттым да. Кичинекей болгону менен
ар бир бонсай бир топ эле убакыт, күч, аракет талап кылат экен. Ашырбек байкенин бакчасында 100гө жакын бонсайдын түрү бар экен. Ар биринин саргайган бутактарын кесип туруш керек, кык себиш керек, азот, фосфор, калий деген химикалык заттарды да кошуп туруш керек. Андан сырткары жайы кышы мынтип сугарганды да унутпаш керек. Анткени менен бонсайды баккан убакыт өзүнчө эле керемет дейт Ашырбек агай. Эгер ар бир кыргызстандык Япон элинде эле ушинтип бонсайды бакканды үйрөнүп, адатка алса, ар бирибиздин көз карашыбыз кыйла эле жакшы нукка өзгөрмөк деген пикирин да билдирип өттү.